Узанып темирге жан киргизген шейшебек уста алгаш жыгач менен иштеп келген. Чакан цехин ал өткөн жылы түптөгөн. Эми ишин кеңейтип келген буйртмаларды маал менен бүткөрүүгө аракети күч. Мооларды жасайбыз, 250дөн сатабыз. Магазиндерге өткөрөбүз. Мындай заказ менен иштейбиз. Булар жанагы пескаволоктун калпактары, забор салып атканда ошо калпактарын жасайбыз. Бул ошо металдын баасы менен эле эсептегенде ошо 400 сомдон болуп калат бул бирөө. 400 сомдон сатабыз. Булар жанагы үйдүн сливинен эме түшкөндөр, суу түшкөндөр. Өкмөттүн жардамы менен сос контракттан 100 000 алып ошо менен иштеп атканбыз. Азыр кичине уланып тегеретип атабыз ошону. Мамлекеттен алган үй-бүлөгө көмөк жардамы устанын ишин илгерилеткен. Темирди ийне келтирип, тиричилик буюмдарын колдон чыгарууда эле тургунуна уулу жардамдашат. Ата-баланын бош убактысы жок эсе, анткени келген буйртмалар арбын. Жыгач устачылык менен иштейм, анан бул жес менен дагы иштеп, ошо 100 000 колдонуп жакшы пайда ошону тегеретип, улам илис алып, кайра дүкөндөргө өткөрүп иштеп келебиз. Ошол пайдасы жакшы. Ар бир эмени заказ менен иштейбиз. Өзүбүз магазиндерге да өткөрөбүз. Атайын күбөлүк алып иштеп аткан үй-бүлөлөргө 200 000 сомдон сууда берүүгө алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Биздин район боюнча ушу 5 үй-бүлөнүн азыркы учурда мүмкүнчүлүгү бар. Ошолор аракет кылууда да ошо өкмөт берип аткан 200 000 сом сууданы. Келечекте Чакан цехин кеңейтүү менен кошумча иш орундарын түзүүгө бел байлаган айыл тургуну мамлекеттен берилген жардамга ыраазы. Үй-бүлөлүк капчыктарын толуктап, эми айылдаштарына да иш орундарын түзүү алдында турат. Мындай аракети бар тургундарга пайсыз насыя берүү да каралган. Жети Өгүз районунда социалдык келишим менен иштөө багытында адистер да жеткиликтүү иш алып барууда. Жанара Сагындыкова, Нурден Урманбетов, Мадина Бакирова, Жети Өгүз району.